Саламатсыңар балдар. Кутман күнүңөр менен. Силерге чың денсаулык, узак өмүр. Адабият сабагы. Бүгүн аяк оона айынын 16-сы күнгө жума. Сабактын темасы Манас эпосын жыйноо жана изилдөө. Тема урока собирание и исследование эпоса Манас. Сабактын максаты, цель урока. Биринчи, Манас эпосын жыйноо жана изилдөө боюнча маалымат алабыз. Получим информацию о собирании и исследовании эпоса Манас. Экинчи, сөз байлыктарыбызды жана байланыштуу кептерибизди өстүрөбүз. Второй это развиваем разговорную речь и словарный запас. Үчүнчү, эли жерибизди сүйүүгө, коргоого тарбияланабыз. Третий это учимся любить и защищать Родину. Эмесе өтүлгөн теманы кайталайбыз жана эске салабыз. Повторяем и вспомним или вспоминаем. Биринчи карагыла. Манас кандай чыгарма жана автору ким? Айткыла. Манас элдик чыгарма, автору эчким, жок автору. Экинчи, эпос биздин күндөргө кантип жетти? Эпос биздин күндөргө оозеки келип жетти. Кийин Манасты айтуучуларды кимдер деп атайбыз? Манасты айтуучуларды манасчылар деп атайбыз. Манас канча сап ырдан турат? Манас 500.553 сап ырдан турат. Значит, состоит из сколько строчек? 500.553 строчек. Акыркы, эмне үчүн Манас рекордтордун китеби Гиннеске киргизилген? Манас дүйнөдөгү элдик чыгармалардын ичинен эң чоң эпос. Мындай эпос дүйнөдө жок. Ошондуктан рекордтордун китеби Гиннеске киргизилген. Эмесе жаңы тема. Балдар, жаңы тема. Чогуу окуйбуз, азыр бир аз айрым жерлерди которобуз. Көпчүлүгүн калгандарын силер үйдөн которосуңар. Тексти толук жазасыңар. Текст боюнча которуу иштерин иштейсиңер. Эмесе келгиле, чогуу окуйлу. Жаңы тема. Манас эпосын жыйноо жана изилдөө. Новая тема собирание и исследование эпоса Манас. Манас эпосын жыйноо жана изилдөө иштери 19-кылымдын ортосунда башталган. Бул 1835-1850 жылдар. Орус экспедициясы менен келген казак окумуштуусу Чокан Валиханов кыргыз жерине келгенде кыргыз оозеки чыгармаларына кызыгат. Ал Манасты эл арасынан сурап кагазга жазат. Ошентип биринчи кагазга жазган Чокан Валиханов болгон экен. Не забудем, балдар. Первым написал на бумагу это казахский ученый Чокан Валиханов. И ал эмне деп айтат? Он говорит, не дейт. Что он говорит? Читаем кыргызча карагыла. Манас дейт ал, кыргыздардын миф, жомок жана макал лакаптарынын энциклопедиялык жыйнагы деп атаган экен. Которсок, эмне дейт? Манас энциклопедия кыргызских мифов и сказок и пословиц деп айтыптыр.
Эми Орустун атактуу окумуштуусу, известный русский ученый Василий Васильевич Радлов манасты жазып алып, 1885 жылы орус алфавити менен кыргызча Санкт-Петербургда китеп кылып чыгарат экен. 1885 жылы китеп кылып чыгарат. Ошол жылы немисче которуп Германиядан бастырып чыгарган. Ал кыргыздар ыр жаратууга жөндөмдүү, манас көркөм жана таасирдүү деп айткан экен. Не деп айтыптыр? Он говорил, что кыргыз, говорит, очень способны создавать песни. Манас художественный и вдохновительный деп айткан экен. Эмесе изилдөөчүлөр, это как переводится изилдөөчүлөр? Это исследователи дейт. Это ким экен окуйбуз? Дерт Алмаши, Касым Рахматуллин, Бернштам, Абрамзон, Жермунский, Мухтар Ауезов, Касым Тыныстанов жана Болот Юнусалиев. Болот Юнусалиев, он кыргызский литературовед балдар. Ал эмне деп айткан экен? Ал кыргыз турмушунун көркөм энциклопедиясы деп атаган экен Манас эпосын. И что он говорит дейт да? Манас это художественная энциклопедия о кыргызской жизни деп атаган экен да. Эмесе кийин өттүк. Кыргыз элинин ичинен манасты жыйнагандар, это среди кыргызов балдар. Манасты жыйнагандар это Каюм Мифтаков жана Ыбрай Абдрахмановтар. Чыгарма көптөгөн чет тилдерге немис, англис, француз, кытай, орус жана башка тилдерге которулган. Манас бүткүл дүйнөлүк маданий мурас катары ЮНЕСКОнун тизмесине кирген, катталган экен. Как понимаем, балдар, значит, Манас дейт, как культурное наследие кыргызского народа внесен в список ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, как понимаем мы, ЮНЕСКО – это Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Эми 1995 жыл Манас 1000 жылдыгы деп белгиленген экен. Итак, 1995 год считался годом Манаса, балдар. И проводились дейт очень много мероприятий у нас в Бишкеке и в Таласе, балдар. Это мероприятие тысячелетие Манаса болгон. Манас боюнча даректүү тасмалар, документалдык фильмдер тартылган. Но плохо, что пока у нас художественный фильм нету. Бизде айрым өлкөлөрдө, Турция, Орусия, Кытайда архитектуралык эстеликтер орнотулган. Вам понятно, наверное. Значит, поставлен у нас и в других странах поставлены памятники Манаса. Манас кыргыз элинин улуттук сыймыгы. Бүттүк тексти, балдар. Кантип түшүндүк муну биз? Значит, Манас это итог, балдар. Манас это гордость кыргызского народа. Карагыла сүрөттөрдү. Манастын эстелиги эмненин астында? Кыргыз филармониясынын астында. Манастын эстелиги Турция мамлекетинде. Манастын эстелиги Кытайда. Эң чоң эпос Кытай мамлекетинде. Карагыла, балдар, сүрөттү карагылачы. Манас жана анын 40 чоролору. И там не только Манас эмес, анын
воиндер де бар екен. Здесь Манас и 40 воинов дейді. Емесе, үйге тапшырма алабыз. Бірінші, тексті дептерге жазабыз. Значит, пишем на конспект текст Манасты. И потом, которовс, это делаем перевод. Екінші, сілерге жаңы болған сөздерді сөздік дептерге жазғыла. Если есть новые слова, то пишем на словарную работу и переводим, и старайтесь, чтобы запоминать. Емесе, балдар, бүгінгі сабағыбыз аяқтады. Барыңарға игілік, көрішкенше.